Үч буру жалгыз тек үч кыл комуз, чертилбейт күүгө келбейт чебер колсуз. Бирок да оңой эмес жөпчөнөкөй анында өнөрү бар айтып болгуз деп Ысык көлдө өткөрүлгөн Сейтек борборунун Менин мекеним Кыргызстан 15 фестивалына 7 тубандан таланттуу комузчулар келишип, өнөрлөрүн тартуулашты. Менин мекеним Кыргызстан атындагы жаш балдардын чыгармачылык эс алуу салтанаты болуп атат. Баарыбызды абдан сүйүнткөн ушу жаштардын өнөргө деген патриоттуулукка болбосо мекенчилдикке, улуттун уңгусуна, улуттук наркка умтулуп аткан балапандарыбыз, түлөктөрүбүз өсүп атканы бизди кубантты. Дайым чоң сахналарда ойноп жүргөн кичинекей түлөктөр да бар экен, жаңыдан келгендери да бар экен. Эми баягы баары төрт тарабы төп келгендер азырынча көрүнө элек. Анткени кээ бирөө ушунча сонун чертип атса дагы комузу жакшы эмес болуп калып атты. Кээ бирөө жакшы эле чертип келатып, баягы мелодиясынан же болбосо нота кайрыктарын унутуп калып атты. Эми канчада баары аракет кылып атышат. Бул таланттуу комузчулар Ош шаарындагы келечек балдардын чыгармачылык борборунун таберек ансамблі. Ансамблдин түзүлгөнүнө 4 жыл толуп отурса дагы Ош шаарындагы бардык иш-чараларга активдүү катышып, сынактарда байгелүү орундарга жетишип келет. Ансамблдин түзүлгөнүнө быйыл 4-жыл болот. Бул кыздарым 2 окуу жылында бүтүрүштү быйыл. Ар дайым биз ошол шаардык кандай иш-чаралар болсо, концерттер, анан кароо конкурстарга буюрса мына ушул жылы катышып келип атабыз. Биз 3-класстан баштап ала баштайбыз, анан жөндөмүнө жараша. Кээ бир бала 3-класстан эмеси ойгонот, айрыкча кыз балдардыкы. Анан эркек балдарды 5-класстан деп. Оксана Рахматылдаева комузда катышып жатканына 3 жылдын жүзү болуп, кол оюнткан күйлөрдөн тартып залкар күйлөрдү ойноп келет. Ал бүгүнкү сынакта күү ойноп кубанычында чек жок. 3 жыл болду, ушу жыл менен комуз ийримине келгениме. Бул жакта комуз өзү аябай жакшы, мен аябай көптөгөн күйлөрдү үйрөндүм. Комуз бул мында адамдын шериги болот экен. Комуз аябай жакшы. Мен комуз менен заниматься этем. Алима Айжан Тургунбаева Бишкек шаарындагы Азем комузчулар ансамблинде тарбияланат. Ал топ менен дагы жеке дагы комузду черте алат. Бүгүнкү сынакта таң булбулу көзүн чертип, Калыстар тобунун жакшы баасын алды. Бүгүн сольный концертке чыкканда таң булбулу менен эргимени чертим. Кени өзүңө музыка жакса комуз дагы жагат. Комузду үйрөнсөң, андан дагы башка аспаптарды дагы чертип кете бересиң. Менин мекеним Кыргызстан 15 фестивалында манас айтуу, дастанчылык, комуз чертүү боюнча сынактар өткөрүлүп, бардык качкан таланттуу балдарга атайын диплом, статуэткалар берилип, улуу мурасты улантып жаткан балдарга ак жолго алышты.